мына сіздердің балдарыңыздар оғырырақ болып түшіп қалыпты, қырсық болды. Құдай мені даже сақтады. Мұның арқасын емен бізден дарыгерлеріміз барлығы чоғылып тұрып, мемлекет тарапынан барлық қамсыздарды көреміз. Ешқандай дәрі-дәрмектен, жабашқадан жабыр тартпайсыңыз, барлығын біз мемлекет жардам береміз. Құрметті президентіміз Атай мені жөнелтті, барып, мен өзімдегі командир көдәлем. Ошол жақтан чықыртып, түніменен келдім, мына азертімнен ұшып келдім. Құрметті президентіміз чықыртып айтты, барып, өзің жолығып, елдердің барлығын успокоить етіп айтып келген. Барлық керекті мемлекеттер шараларды қолдауын бұлар деп тапсырманы берді. Реанимация жатқандарға азырынша президенттің қолынан 200 мың сомнан ақша қарбамыз. Мұны анша-мұнша чурқап отасыңар, ата-енелер, чай-пай ішіп отасыңар, анша-мұнша емелі қанада бірінші. Ошол иштетип турасыңар, макулбу? Анан жарадар болгондорду, берки жеңилирээк жарадар болгондорго 50 мың сомдон бөлүп берди. Аны да таркатып бергиле, макулбу? Список менен жакшыраак кол койдуп таркатып беришет. Кечирип коюңуз, кечээ күнү мынакей жолкун айтпадыңыздарбы? Азыр биз консилиум кылабыз. Эгер врачтар менен мынакей Оостон келди, Бишкектен келди, алып карайбыз дагы. Камчы Кызылчаев менен Садыр Кожоевич түштөн кийин самолет берип атат. Ошолор менен биз Бишкекке алып кетебиз. Ато мынакей атасы абдан переживать этет да, жанагы Телепанаса Черепа деген ичинде 8 жаштагы айттым, бул сиңер керек болсо самолет чыгып кетебиз. Ал боюнча мындай, азыр Алым байке туура айтты. Врачтар өздөрү сүйлөсүн, биз булардын ичине киргизбейбиз. Булар сүйлөсүн, анан бизге списогун берет. Ушунча баланы алып кетебиз. Анан биз бул жака самолет жөнөтөбүз, самолет менен алып чыгып кетебиз. Макулбу? Алып барып, ал жакта баарын даярдап турушат. Ал жерде барып ошол керектүү баягы лечениесин алышат. Макулбу? Кыжаат болбогул. Анан эгерде ушул жерде эле карайбыз деп чечим чыгарган болсо, ага дайым кыжаат болбогула. Бул жерде деле баардык врачтар бар, дары-дармектер бар. Анан эмне үчүн менин тигинин баласын алып кетип, меникин алып кетпей калды дебегиле. Макулбу? Наоборот, бул жерде калгандар, значит, жеңилирээк болгондор, жеңилирээк жакшыраак сакайып кетет дегендер. Макулбу? Кыжаат болбогула. Эми сабыр кылыңыздар, башка айлаган жок эми. Сабыр жанаман болду. Рахмат сизге дагы. Сабыр кылыңыздар. Бирок дагы бир нерсе айтып коеюн, баягы айтып өттүм, дагы айтып коеюн. Бул жерде эч кандай бир террордук же болбосо кылмышка байланыштуу далилдер аныкталган жок. Бул жерде таза эле жанагы шалаакылык, анан кейін баягы техника безопасности кармабагандык негизинде эле болуп таза. Коопсуздук көзөмөлгө албастан, ошону камсыз кылбастан өткүзүшүп, ошол жерге мисалы машиналар ал жака чыкпаш керек эле, машиналар ал жака өткүзбөш керек эле, адамдардын арасына артыртып адамдар кирип кетпеш керек эле, тим более жаш балдардын арасына. Ушул майда барак нерселер да, майда дебейсизби? Десек дагы алардын чоң нерсе менен коопсуздук маселе каралган эмес да. Кайраткылык эле, макулбу? Тынч болгула. Президентибиз силерге чоң көңүлүн айтып жүрчү. Кыжаалат болуп атат, ал киши дагы кыжаалат болуп, эртең менен дагы чалып, келдиңби, кеттиңби, эмне болду, бардыңбы, жеттиңби деп сурап атат. Ошол ал киши дагы өзү келе албастан, ушу мени Атай чакыртып өзүң барып, бул жерде министрлер бар, мына министр здравоохранения жүрөт, министр образования жүрөт, мына зам министри МВД келди. Бардык ушул жерде. Карагачы. Кайрат кылыңыздар эми. Не кылабыз? Тынч болгула. Анан ата-энелердин арасында айткыла, тынч болойлу, успокоить этели, сөздөрдү чыгарып артып, сөздөрдү кыла бербейли, унчукпай отурайлы. Булар өздөрү карайт.